Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан еле Ош реклама каналы. Бүгін 1 август 2024 жыл туғандар. Мен сіздерге барыңыздар әле білген, шарға жақын әле жерде жайғашқан Учар айылының ортосынан ең негізгі көшесінің бойына жақын әле жерде жайғашқан сатылуучу мансард типтүү даяр 5 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бұл үй срочно сатқа чыгып атат. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Биринчи болуп мен сіздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Учар айылына кирип келгениңиздерде Учардын ортосунда мына чоң жолдун боюнда жайгашкан ал жердеги Арзан деген маркетти билесиздер, продуктовый маркет. Ошол жерден бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр туугандар, мына чоң көчөнүн боюнда сол тарапта канал, көпүрөдөн өтүп эле мына жерге эле бир 60 метр пешком жүрүп барсаңыздар, ошол жерде сатылуучу үйүбүз жайгашкан туугандар. Мына Учардын эң негизги көчөсүнө, каналына деле жакын экен. Ашып кетсе 50-60 метр чыгат. Ошол канал көпүрө Учардын эң негизги көчөсү деле көрүнүп турат. Жакын эле экен. Бул жака бир аз эле жүрүп кетсеңиздер, мына ушундай көчө болот. Ошол көчөгө киргениңиздерде оң тарапта мына ушул үй сатылат туугандар. Мансард типтүү 5 бөлмөдөн турган үй. Жери 5,5 соток. Бардык шарттары бар. Ремонтору дагы жакшы экен. Келесиздер, жашайсыздар. Даяр үй туугандар. Срочно сатка чыгып атат. Азыр колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер. Мына Учардын эң негизги көчөсүнө деле жакын экен туугандар. Так. Сатыла турган үйдүн жери 5,5 соток. Кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок, бул жерде туугандар Учарды билесиздер, таза суу бар, агын суу деле бар. Себеп дегенде мына жерде канал бар экен. Өзүндө деле таза суу бар, аз кирип көргөзүп берем. Анан бул үйдүн өзүнүн местный септиги дагы бар экен. Чек-арасы ушул жерден башталат. Анан мына примерно мына ушул жерге чейин болуп калат туугандар. Төрт тарабы тосулган, барат орнотулган, ачып кирип келе бересиздер. Так. Мына киргениңиздерде мына ушундай кеңири, асты шагыл, мына ушундай төрт тарабы тосулган, көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилген. Бул жагы болсо гараж экен. Үйдүн артында дагы месте калтырылган. Көчөттөрдүн түр-түрлөрү эгилип, чоңоюп берип калган учуру. Даяр эле үй, келесиздер, жашайсыздар. Анан барыңыздарга эле кызык болот, неге сатылат экен деп. Бул жерде туугандар ээси акча керек болот экен ээсине. Шартка байланыштуу срочно сатыш керек деп азыр мага түшүндүрүп маалымат берди. Мына туугандар бул жагы болсо банясы экен. Даяр эле иштеп жаткан банясы дагы бар экен. Анан туугандар мына жерде таза суу бар, көрүп атасыздар, чыгып атат. Свет бар. Анан бул тарапта үйдүн өзүнүн местный септиги дагы бар экен. Азыр мына коросун бир айланып көргөзүп коеюн, анан ушул мансард типтүү үйүн көргөзүп берем. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анан бул видеого лайк басып коюңуздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар, балким сонун жерден сатылуучу даяр үй издеп жаткандар. Чек арасы туугандар, мына крантты көрүп атасыздарбы? Ушул кранттын нары жагы болуп калат. Кранттын бери жагы бул кошунаңыздар болуп калат экен. Так, мына ушундай. Локациясы негизинен мага жакты. Бул болсо жанагы үйүбүз, мансард типтүү, узун турасы 10-12, жалпысынан 5 бөлмөдөн турган үй. Мына өтө жакшы качествода салынган үй. Эми билесиздер туугандар, ээси деле өзү айтты, өтө жакшы качествода салынган үй. Илгери салынган экен, илгери билесиздер эми фундаменттерин бийик кылып, жакшы сонун мощный арматураларды таштап, жакшы кылып салган. Мына үй деле ошондой бир жакшы салынган үйлөрдүн бири экен туугандар. Ремонттору жакшы, мына сырт тараптан анча көрүнбөйт экен. Эми кийин сырткы фасадын жасап алсаңыздар болуп калсаңыздар. Бирок ремонту ичи жакшы. Мына көрүп атасыздарбы? Арматуралары деле мына көрүнүп турат. Оролуп, чоң-чоңдору фундаментке ташталган экен туугандар. Мына ушундай. Анан бул жагы болсо дагы бир подвал экен. Туугандар, бул жерде азыр подвалы бар. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Анан экинчи кабат менен биринчи кабаттын ортосунда дагы плита ташталган экен. Мына көргөзүп коеюн сиздерге. Байкап атасыздарбы? Эми илгери ушундай жакшы качестводагы үйлөрдү салган.
керек болсо мына илгерки домдорду дагы билесиздер, өтө сапаттуу болгон. Азыр эч бири бир көчүп кеткен, сынып кеткен жок. Баардыгы жакшына болуп турат. Адамдар жашап атат мына туугандар. Ушундай мансарт типтүү. Эми кийин өзүңүздөр дагы келип, ээлери менен сүйлөшүп, маалымат алып кетесиздер. Мына туугандар, киргениңиздерде ушундай лестница менен экинчи кабатка чыгып кетсеңиздер болот. Кладовкасы. Так. Мынакей. Асты полу жыгач, дуалдар моющабой, потолоктору натяжной. Бул ошондо биринчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Анан мына караңыздар. Бул экинчи бөлмөсү туугандар. Кондиционерди иштетип коюптур, өтө сонун болуп калыптыр азыр. Ал жерге телевизорду илесиздер, кинону көрөсүздөр. Бул ошондо экинчи бөлмө. Так. Мына үйгө киресиздер мына жактан. Буюм дайындарды көрүп атасыздар. Эми ал жагын келип ээлер менен өзүңүздөр сүйлөшүп маалымат аласыздар. Так. Бул жагы болсо барыңыздар эле билген кухня туугандар. Караңыздар. Септик бар. Мына стиралка деле бар экен. Үйдүн сыртында септик орнотулган. Бул жагы болсо санузел ваннасы бардыгы бар. Домдогудай условияларды кылып коюптур. Мына туугандар, суу деп көп комментарийге жазат, суу бар экен. Так, дагы кандай маалымат берсек? Так, азыр биринчи кабатын көргөзүп бердим. Туугандар. Мына лестница менен экинчи кабатка чыгып кетип атам. Так. Ушундай экен. Чыкканыңыздарда мына экинчи кабаттын биринчи бөлмөсү. Анан ача турган болсоңуздар, бул жанагы балкону. Ушул жерден дагы учардын буш-буштары көрүнүп турат экен. Балкону даяр туугандар. Сырты чаң экен, ошол себептен чыкпай атам. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп кетесиздер. Эми жер үй туугандар. Азыр бул акчага негизи 3 комнаталуу квартира деле албаса болот, бирок жер үй деген аты бар. Шаарга деле жакын. Мына ушундай дагы бир кладовкасы бар экен экинчи кабатта. Анан туугандар, негизи көргөзбөй деле койсом болот эле, бирок көргөзүп коерейин. Бул жагы гаражы. Караңыздар, машинаңыздарды тототуп коесуздар кийин. Мына ылдый тарапка мындай түшүп бара турган болсоңуздар, көргөзүп коет окшойм да канселе. Мына туугандар. Мындай түшүп келе турган болсоңуздар, мына жакта печкасы бар. Ушул жерден үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды деле кылсаңыздар болот. Отоплениянын, паровой отоплениянын батарейкалары бөлмөлөргө тараган. Кийин үйүңүздөрдү жылытып туруш деле оңойлуу болот. Себеп дегенде мына печкасы деле даяр экен. Анан туугандар, жакшылап угуп, подвал менен биринчи кабаттын ортосунда, анан биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосунда мына ушундай плита албетте эле ташталган, качественный болсун деп. Анан баасын айтайын, баасы болсо $60,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо, келсе сүйлөшсө, дагы жакшы кеми болот деп атат. Эсине чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр. Мына ушундай учардын эң негизги көчөсүнө жакын эле жерде жайгашкан, каналдын жанында эле жайгашкан сатылуучу ушул мансарт типтүү даяр үйдү колдончу аргаңыздар. Ремонту сонун экен, келесиздер, жашайсыздар.